Таң эрте айыл аралап элдин арыз даттанууларын угуу үчүн Жумгал райондук ички иштери бөлүмүнүн кызматкерлери Миңгуш айылына келишти. Көчмө кабылдаманы көрөр замат тургундар токтотуп, айылдын ички жолдору түртүлбөй жатканын айтып кайрылышты. Жарандан арыз алынып, тийишелүү тармакка жеткирилмей болду. Жанында жол журулуп калат азыр, өйдө жол менен чыксаңар көрөсүңөр да. Түртүлбөйт эле, тоодон таштар кулайт, кээде жер көчөт. Эмне кылсайсың? Жер көчкөндө айылдын эмелери чыгат. Тургундары анан бияктан погрузчик сурасаң араңдап бири экини берет. Кээде чоңдор келет деген маал эле түртүлбөсө. Жалпы ички жолдорду тейлөө, андан ары кароо, бактарын кыркып, кыскасы туура иш алып баруу жагы жаңы муниципалдык ишканага милдеттендирилген. Азыр муниципалдык ишкана жаңы болгондуктан техникалык базасы жакшы чыңдалды элек. Ошол себептен бирок ага карабай жакынкы арада ошол Миңгуш айылынын ички жолдорун толук ремонттон өткөрүп карап туруу пландарында бар буларда. Кийинки кайрылуу айыл ичиндеги 2 кабаттуу үйлөрдүн биринде жашаган тургун үйдүн ичине ит багып, кошуналардын тынчтыгын алганын айтышты. Бул боюнча Миңгуш айыл өкмөтү дагы аталган жаранга түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Жакынкы күндөрү иттин ээси башка жакка алып кетүүнү убадалаган. Ой, кошуналар айтып, кошуна мен кырылып эле атат. Бул айкушту тоотпойбу, үйүнө кире албайт да аябай. Озек сүйлөшүүнүн натыйжа бербегендиктен азыр кагаз түрүндө бизге кайрылуу түштү. Ал боюнча комиссия түзүлүп, анан мыйзам чегинде тийиштүү иш-аракеттер жүргүзүлөт. Бул учурда сөзсүз түрдө ошол көч органдары, участкойлор менен биргеликте ветодис менен биргеликте иш алып барабыз. Жыл башынан тартып көчмө кабылдамага Жумгал району боюнча 107 арыз катталган. Негизинен аймакта мал уурулук, жер талаш жана үй бүлөлүк чыр-чатактар менен көп кайрылышат. Элге тийген пайдасы ошо жеринде маселелер чечилип, ошо элди убарачылык болбой районго алыс барбастан ошо жеринде чечилип атат. Ошондой эле райондук милиция аймакта сел-саягат алышындагы алдын алуу иш-чарасын өтүүдө. Анда кароосуз калган балдарды аныктоо максатында үймө-үй кыдыруу жана ошондой эле жаш өспүрүмдөр арасында зордук зомбулук фактыларынын алдын алуу боюнча лекциялар жана керектүү маалыматтар берилүүдө. Түнкүсүн ата-энесинин коштоосу жок жүргөн өспүрүмдөргө тийиштүү протоколдор толтурулуп, айып пул салынууда. Норuz Аблаев, Бактияр Сарсаров, Нарын жаңылыктары, Жумгал району.